Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз тарбиялық саатта улуу жеңиш унутулбайт деген темада силер менен баарлашабыз. Сабактын максаты: окуучулар улуу жеңиш боюнча маалымат алышат. Окуучулар суроолорго жооп беришет, ойлорун айтышат, сүрөттөргө карап сүйлөмдөрдү түзүшөт. Окуучуларды мекенди сүйүүгө жана коргоого багыт берем. Чыгыш жактан жаңы эле таң агарып келе жаткан. Катуу эмгектенишкен элдер тынч уйкуда эле. Чек арачылар гана укташпайт. Алар чек араны кыраакылык менен кайтарып турушат. Алар эми гана жаңы агарып келе жаткан асмандын батыш жагынан кандайдыр бир жаркыраган жылдыздардын пайда болгонун байкашты. Моторлордун үнү угулду. Алар көп сандаган душмандардын самолеттору эле. Бомбалар үстөкө босток жарылып, зор жалын жалбырттап, тим эле асманга жете түшкөндөй болду. 1941 жылдын 22 июнунун таңы ушундайча башталды. Улуу ата мекендик согуш ал 4 жылга созулду. Бул мезгилде канчалаган өмүрлөр кыйылды. Көпчүлүгү өз мекенин коргоп, баатырларча курман болушту. Улуу ата мекендик согуштун кандай кыйынчылык алып келгендигин кино фильмдерден көп эле көрүп жүрөбүз го. Биздин жоокерлердин баатырдыгына ыраазы болсоң, бирде көзүңө жаш келип, жаның кыйналып, көкүрөгүң ачышат. Согушка кеткенибиздердин азы гана кайтып келди. Көбү курман болду. А тылдагы кыйынчылыкчы, зор азап тозок менен 1945 жылдын 9 майында улуу жеңишке жетиштик. Андан бери 75 жылга чукулдап барат. Бирок согуштун тагы өчкөн жок. Ал так ар бир үй бүлөдө, ар бир адамдын көкүрөгүндө сакталып калды. Ошондуктан бул күн ыйык күн. Бул майрам улуу майрам. Балдар, улуу жеңиш биздин ата-бабаларыбыздын каны төгүлүп, канчалаган адамдардын өмүрү менен келген жеңиш. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөнүп, ата-бабаларыбыздын бизге калтырып кеткен жакшы мурастарын окууну үйрөнөйлү. Эмесе Алы Токонбаевдин «Жашасын улуу жеңиш» деген ырын окуп берейин. Каректей жерин сактаган, касташкан жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эрлер актаган. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Жектесе жеңбей койбогон, жеңилбес биздей эл кайда, кеңдиги чексиз асманда, биздин жер сендей жер кайда. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Балдар, биз ата-бабаларыбызды сыйлоону, тарыхыбызды үйрөнүүнү унутпайлы. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.